Бул жашоодо эң маанилүү тил болуп, тил аркылуу сүйлөп жана ойлонуп, пикир айтып, билдиришип сезими ар бир адам тили менен зорголот демекчи. Бүгүнкү мажары жана Садыкбектин айткандай, тил мыйзамынын кабыл алышына 34 кабыл алынганына быйыл 34 жыл болот. Ушунун алкагында жана ошондой эле 23 сентябрь тил күнүнө арналган бүгүнкү кийинки отурумубузга келгениңиздерге, конокторго жана ошондой эле кесиптештериме ушул тил күнү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. жылы 23 сентябрь күнү мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганда ошол мезгилде абдан көп жаштардын бардыгы тең кыргыз эли бүт бойдон аябай толкунданган. Ишеналы Арабаев атындагы университетте ал кезде кыргыз кыз келиндер институту болчу, Маяковский атындагы. Бирок маселе ушул борбордо болгондуктан, шаардын чок ортосунда жайгашкандыктан ак үйдөгү, көк үйдөгү, Ала Тоо аянтындагы бардык окуялардын баары биздин жүрөгүбүздөн өтүп турган. Ар бир студент ошол жерде кулагыбыз ошол жерде болуп турган да. Biz abdan suyungönбүз, ошондо биз студент болчубуз. Ben Türkiye'den Türk Dili Forumu'na katışu için geldim. Türksoy menen Til Komissiyası birge uyuşturgan. Bugün de Arabayev Üniversitesi'ndemin. Oşol Üniversitede bolum için öte kuvançlımın Zorab Roymen için. Nege degende Arabayev, Şenalı Arabayev atın algan Oşol Üniversitet. Til boyunca öte manızdı. Kırgız tili mayramı kutlu olsun. Bardığınızdardı gele жатқан Kırgız tili mayramı menen kutluktayım. Sebebi til bul ar bir adamdın, ar bir uluttun yaşoosunda en негизги маанилүү көрүнүш болуп эсептелинет. Til var, el var, til var, söz var, til var, жарым сөз, жарым ырыс деп кыргыздар бекеринен айткан эмес. Демек бакыт бар, бактылуу жашоо бар.